Азат кеже тартуулайт. Үмметке болгон милдетиң бар, урматтуу мусулман бир тууган. Үммет кыйналып жаткан кезде акчаң менен, тыйын тыпырың менен үмметтин келечеги үчүн мектеп салгын, медресе салгын, мечит салгын, жол оңдогун, көпүрө салгын. Бул да чоң ибадат. Эгер экинчи тарап үммөттү чылдыңдайм деп жатса, малы мүлкү менен азгырып жатса, сен ошолорду жакшы туура багыт бергин. Эгер экинчи тарап үммөттүн адеп ахлакын бузам деп жатса, сенин малың барбы, мүлкүң барбы, колуңдан келсе, биздин келечек муун үчүн бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, каалагандар радио угат, радиодо музыка уккандарга музыка каналы бар, спорт көрөм дегенге бар, жаңылык укканыга бар. Бирок диний маалыматты кайдан алып жатат? 50 канал башка дейт, 15 мүнөт жумасына. Барбы? Эртең шайлоо болгондо барса көпүрө салып бергин дейт, жол оңдоп бергин дейт, суу чыгарып бергин дейт. Анан биз кээ бир жерге барсак, эмне үчүн КТРден чыкпайсыңар дейт. Мындай ачуу сөз, КТР менин атамдык эмес да, каалаганда чыгып алып дин сүйлөй турган. Менин чыгышым шарт эмес. Бирок ошол жерде элдин моюнда боштугу болгон, иманды толтура турган устаздарыбыз бар. Максат Дамла чыксын, Чубак Дамла чыксын, башкалар чыксын. Бирок ошол элдеге жок дегенде бир багыт бере турган эме болуш керек да. Жаштардын суроосуна жыгыласынбы деп чалдарды чакырып алып, жаш мектептин барган балдары суроо бергенде эмне деп сурап атат? Уктуңарбы? Мектептин балдары аксакалга мынтип сурайт. Биринчи жолу качан өбүшкөнсүз? Кайда баратабыз? Тарбия 3 мекеме бирикмейинче, эр шаркак мол боюнча тарбия оңолбойт. Биринчи үй бүлөдөн. Бирок өзүңдө жок нерсени эмнени бересиң? Адам өзүндө жок нерсени бере албайт. Өзүңдө биринчи иман болсун. Өзүңдө адеп ахлак болсун. Экинчи мектептен, үчүнчү мечиттен коркпош керек. Бүгүн ар ким эле сүйлөгөн эле саясатчысы да, башкасы да, билгени да, билбегени да, мечиттер көбөйүп кетти. Мечиттен салып атасың көбөйүп. Мектеп көбөйтөмүз сал. Тауып кел элдерди. Аракет кыл. Бирок мечит, урматтуу мусулман бир тууган, биз иманга чакырган кезде мекенди сүйүүгө чакырабыз. Улууду урмат кылууга чакырабыз. Кичүүдү зат кылууга чакырабыз. Уурлук кылбаганга чакырабыз. Мекенди көздүн карегидей сактаганга чакырабыз. Ынтымак болууга чакырабыз. Башка эмнеге чакырып жатабыз? Мечиттен чочулабаш керек. Сен ким болбогун угуп кой. Укпагандарга жеткизи бар. Сен ким болбогун төрөлгөндө сенин оң кулагыңа азан айтылган, сол кулагыңа такбир айтылган. Азан менен такбирдин арасы өтө кыска. Азандан кийин такбир намаз окулат. Бирок сенин азаның, такбириң айтылдыбы? Намазың окула элек, жаназаң окулат эртең. Жаназаңда азан айтылбайт. Ошондуктан билип билбестен оозуңа келгенди оттобогун. Өткөндө бирөөсү былжырап атат. Азанды дейт айтып кеч адамдардын тынчын алат экен 11-де дейт. Кайсы 11-де азан айтылат? Сен мусулман болуп куптанга качан азан айтылышын билбейсиң. Куптан намазы саат 7-ден өткөндө окулуп атат. 11-ден кийин эч бир азан жок. Былжырап атат, айтат. 11-ден кийин дейт азан айтылып, адамдардын тынчылар. Сен кайсы азанды айтып атасың 11-де?